Баткен облысы түзүлгөндөн бери өрүктү сыртка экспорттоо боюнча аракеттер көрүлүп келет. Анын алкагында эл аралык уюмдар тарабынан бир топ долбоорлор иштегенине карабай, кошуна Тажикстан аркылуу дүйнөлүк рынокко чыгууда. Баткендик багбандар мээнет кылса, убайын коңшу өлкөнүн соодагерлери көрүп жатканы жергиликтүү калкты түйшөлтүп келүүдө. Кененирээк аймактан кабарчыбыз улантат. Баткен облысы боюнча жылына 30 000 тонна кургатылган өрүк өндүрүлөт. Жылдык кирешеси 8 миллиард сом делгени менен баасынын туруксуздугунан дыйкандарда канча акча табаарын так билишпейт. Анткени жергиликтүү базарларда гана ортомчуларга сатылып, алар аркылуу кошуна Тажикстанга өткөрүлөт. Өрүктүн түшүмүнүн көлөмүнө жараша баасы да өзгөрүп, түшүм мол болсо арзан, аз болгон учурда кымбатка сатылат. Мамлекет тарабынан баасын турукташтырып, кымбат баада сатууга жол ачып беришсе дешет дыйкандар. Башка мамлекетке өткөрөбү, өкмөт тарабынан жардам берип, элдин пайдасы ушу өрүгүздү кымбатыраак алса, элге өтө эле жакшы болот да. Мамлекет ушул жагынан бизге жардам берсе жакшы болот эле. Азыр өрүгүбүз көп болгон менен өзүбүз сата албайбыз. Азыр 15 сомдон эң жогорку баа 250-300ге чейин болуп атат. Биздин өрүктөрдүн бирок сорту көп, аябай Самарканддагы өзү өрүктүн мекени. Эл аралык уюмдар аркылуу бир топ долбоорлор иштеп келгени менен бүгүнкү күнгө чейин Баткен өрүгү кайсы бир мамлекетке экспорттолууда деп айтуу кыйын. Ал үчүн кайра иштетүүчү ишканалардын санын көбөйтүп, өрүктүн сапатына көңүл буруу зарыл. Баткен облусунда акыркы жылдары гана өрүктү кайра иштетүүгө көңүл бурулуп, 3 ишкана ачылган. Биз бул иш менен иштегенибизге бир 3 жыл болуп калды. Тажик туугандар мына 70-80 жылдан бери мунун үстүндө иштеп келатат. Ошон үчүн алар бүгүнкү күндө рынокто эң алдыңкылардан да. Ошон үчүн биз колдон келгенин жасап атабыз. Утуру чыккан маселелерди чечип баратабыз. Эми мына биз деле Кудай буйрса ошол экспорт маселесине жакындап калдык. Мына кайра иштетүүчү цехтерди койдук. Өзүбүздө бул деле болсо чоң жетишкендик. Өрүктү экспорттоо боюнча Агро Горизонт долбоору жергиликтүү фермерлер менен биргеликте иш алып барууда. Алар кургатылган өрүктү экспорттоо боюнча фермерлер менен чет өлкөлүк кардарлардын ортосунда бизнес форум өткөрүштү. Форумга Казакстан, Тажикстан жана Орусия өлкөлөрүнөн сатып алуучулар келишип, жемиштин сорттору менен таанышышты. Наш проект «Агрогоризонт» приветствует вас и добро пожаловать. Буга чейин да бул сыяктуу форумдар өткөрүлүп, жетишерлик натыйжа болбой келген. Кайра иштетүүчү ишканалардын саны аздыгынан керектүү деңгээлде продукция өндүрүлбөй, чет өлкөлүк ишкерлердин талабына жооп бербей калууда. Мындан ары өрүктү экспорттоо боюнча Кыргыз-Тажик биргелешкен ишканасын ачуу керек дейт өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгүнүн алдындагы инвестиция жана тышкы экономикалык байланыштар бөлүмүнүн башчысы. Жеке ишкерлерде акча каражаты аз болуп атат. Эми Тажикстан бизден алып туруп Россиянын бардык мамлекет региондоруна сатып атат. Ошондуктан биз совместный ишкана ачсак, Кыргыз-Тажик ишкерлердин ортосунда ошондо сыртка чыгат деген ойдобуз. Баткен облусунун аймагында 8 000 гектар өрүк бактарынан 100 000 тоннага чейин кургатылбаган өрүк өндүрүлөт. Негизинен кошуна Тажикстанга сатылып, ал жактан Орусия өлкөсүнүн базарларына жеткирилет. Баткен облусунда кайра иштетүү тармагы жакшы жолго коюлбагандыктан көпчүлүк мөмө жемиштер кошуна Тажикстандын бренди менен дүйнөлүк рынокко чыгууда. Нургазы Жайнаков, Азатбек Курбанбеков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.